Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган тема күз келди. Балдар, силерге күз мезгили жагабы? Албетте, баарыбызга эле жагат, Күз мезгилинде жемиштер бышып, токчулуктун, молчулуктун мезгили болот, балдар. Күз мезгилине сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Күз мезгили көбүнчө жаан-чачын менен коштолот. Аба ырайы суук боло баштайт. Сыртта жамгыр жаап, күн сууп баштайт. Күз мезгилин токчулуктун, молчулуктун мезгили деп бекеринен айтышпаса керек, Себеби бул убакта баба дыйкан түшүмүн жыйнап, бышка мөмө жемиштерин терип баштайт. Балдар, күз мезгили келгенде канаттуулар жылуу жактарга учуп кетишет. Ошол убакта күз мезгилинде канаттуулардын саны 3-4 эсеге азайып калат. Себеби алар башка жака жылуу жактарга учуп кетишет. Жаз келгенде кайрадан учуп келишет. Күз мезгилинде башка да токой жаныбарлары ийиндерине кирип укташат. Анда эмесе балдар, силерге мен күз жөнүндө табышмактарды катайын, силер аларды тапканга аракет кылып көргүлө, балдар. Талаалар бош, жер нымдуу, жамгыр тыбырайт, күн сууктайт. Жандырмагын таап көргүлөчү, балдар, силерге 5 секунд убакыт берем. Албетте, балдар, бул күз мезгили. Күн кыскарып, түн узарып, баба дыйкан бул мезгилде түшүм жыйнайт шашылып. Албетте, балдар, бул да күз мезгили. Силерге сабак жактыбы? Анда эмесе саламатта калгыла, балдар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.